элимдин наркын, асыл ойлорун, ыйык белгилерин саймөнөр аркылуу чагылдырып кызмат кылам деген мен тилегим ишке ашып, мынакей 19 жылдын жүзү болду. Саймада бул энелердин ыйык сезимдери, ар бир саймада энелердин өзүнүн бир ушундай жүрөгүнөн сайылган саймалар бар экенин мен туюп сездим. Анткени ар бир туш кийизде энелер өзүнүн ички дүйнөсүн чагылдырган, ал туш кийиздерде тумарчаларды кылган, эне тилегин салган. Эми мен айтып сөз жеткизе албайм. Ошо сайган туш кийиздер энелерге мен баш ийип таазим кылам энелердин кызматына. Анан дагы бир өзгөчөлүгү биздин туш кийиздерди кескилеп туруп адеми кийимдерге колдонгону. Мен мода деп, жарашык деп айтканга оозум барбайт. Анткени ал бир туш кийизде бүтүндөй кыргыздын жашоосу камтылган. Аны кескилеп туруп, аны жарашык деп кийгенге ал такыр андайга биз жол бербешибиз керек да. Ошол энелердин жолун жолдоп, мен да ошо сайма сайып 19 жылдан бери ошо сырын чечейин, сырына кирейин деп мен ошентип иш кылып атам. Кийинки муундарга өткөзүп берели деп кыздарды да окутуп атабыз. Кыздар болсо, кыздарды мен кантип мен тарта алам деп кечке пушайман болдум да. Кантип ушул кыздарды, эми азыркы заманда сотка деген эме бар, кантип мен ушул кыздарды тартам деп бир оюма келип калды да, шырт деп, анан көп кыздар келип калды бияка. Ай кыздар, силер деген илгери апалар, илгери кыздар деген 100 арчыга сайма сайчу эле. Келгиле силер 100 арчыга сайма сайгыла десем, Кудай жалгап баары кызыгып, анан ошо 100 арчыга, аппакая 100 арчыга мен ошо белгилерди камтып, ал белгилерге да жөн камтыбай, 2 жашка жүрөкчөнү чийип, анан ошондой кылсам, кадимкидей кызыгып кыздар. Айттым да, ушу силер илгери биздин кыздарыбыз жигиттерди сүйсө, тиги азыркыдай болуп, мен сүйөм деп чыкчу эмес да. Акырын эле 100 арчыга, акырын ошо эмесин, сезимин, эмесин баарын ошо 100 арчыга сайып туруп бергенде, ал балдар дагы ошо 100 арчыдан билип коёчу экен. Бул кыздын мага көрүнү бар экен. Муну ою түзүк экен депчи. Анан ошону түшүндүрүп берсем, кыздар кызыгып, аябай көп кыздар келди. Мынакей бул сайып аткан сайман, бул эми Семетей. Канекей энебиз качып бараткан учурда Чыйырды энебиз экөө бир токойдо уктап калат экен. Уктап калса Бакуш Семетей жөргөлөп кетип жоголуп кетет экен да. Анан Канекей энебиз туруп кайгырып, кара көзүм кашайды, баламды жоготуп албадымбы деп сарсана болсо Чыйыр деген, койчу, сарсана болбой эле койчу, табылар бала, табылар деп ошентип токойдо караса, баягы Семетей атабыз жөргөлөп барып, маралдын эмчегин эм аткан жерин мен азыр ушул саймага түшүрүп атам да.